саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерге кичине бүгүн ошо Шри-Ланканын согушу боюнча, жарандык согушу боюнча айтып бергим келер эле. Шри-Ланканын заманы оңой эмес болду. Мурун бул жерде ар кандай баягы кароолдуктар болгон, ал кароолдуктар жакшы өзүн сезген, жакшы жашаган. Бир кездерде ошо араб халифаты түзүлгөндө арабтардын соодагерлери, кербендери ошо деңиз аркылуу өтүп туруп, анан эмеге келиши, ошо Ява, Суматра, Борнеого барып туруп, Малайзия тарапка аяктан ошо баягы ар кандай татымдарды, специяларды алып келиши дагы жана Рим тарапка сатышчы, Рум тарапка, Европа тарапка. Ошол соода жана жибек соодасы халифаттын жана ошо Борбор Азиянын түрктөрүнүн колдоруна болгондуктан халифат түзүлгөн. Халифат түзүлгөндөн кийин анан кийин ошо Осман империясы да ушул сооданы өз колуна кабыл алып алган. Халифат баягы талкаланып кеткенден кийин ичинден фитналар болуп кетип, 3 фитна болуп кетип. Анан албетте ушул Шри-Ланка аралында көп учурунда мусулмандар база салган. Бул жерден хандык менен карын катнаштар түзүшкөн. Мусулмандар ошон үчүн Малайзияга, Индонезияга исламды ошол таркатышкан ошол кездерде. Анан осмондар кезинде осмондордун күчүн сындырыш үчүн европейлер ошо уулуу географиялык ачылыштарды жасай баштайт. Жана акырындап ушул Шри-Ланка аркылуу, Индия аркылуу ошол специяларды ташый баштайт. Бир күнү ошо негизи Шри-Ланкада сингалдар жашашкан. Анан бир күнү ошо португалдар келип алып, басып алат дагы ошо Шри-Ланканы бул жерден. Анан Коломбо деген шаарын түзүшөт. Эмгичекте бул деген ошол расмий ишкерчиликтин каласы деп эсептелинет Шри-Ланкада. Коломбо өзү бүгүнкү күнү ушул аябай бай шаар, акта жашаган жашоочулар европейстерге окшош, алардын жашоо деңгээли дагы ошого чейин көтөрүлгөн деп эсептелинет. Анткени аралашканда элдери да бар. Анан ошо португалдыктарды кийин голланддыктар келип туруп басып алат, алардын чептерин. Анан Галле портун түзүп, башка портторду түзүп. Анан анын 18-кылымга жакын ушул 17-18 кылымда кайра Франция келип басып алат, Гуанын жээгин жана ошол Шри-Ланканын бир бөлүгүн. Анан ошол францияларды кайра басып алып, Индияны жеңип, баягы махараджаларды жеңип, сипайларды жеңип, сарбаздарды жеңип, баягы улуу Могол империясын талкалап, улуу Британ империясы түзүлөт. Британдыктар ушул Шри-Ланкага үстөмдүк кылат. Үстөмдүк кылганда булар темир жолдорду сала баштайт. Жана чай өстүрүп көрсө Шри-Ланка Цейлонда эң сонун чай чыгат экен. Ошол анан алар деген жергиликтөрдү иштетели десе, жергиликтөр такыр иштебей коет. Биякта баса кофе дамы начар болот, бирок чай эң сонун да. Ошон үчүн чай бияктан чыгат. Эми ваниль Мадагаскардан европейлер өстүрөт, европенин жакшы өсөт. Бияктан анча жакшы өспөй калат. Кант да бияктан анча жакшы өспөй калат. Ошон үчүн таза эле чай өстүргөнгө англичандар өзүнүн аракетин ташташат. Анан бирок жергиликтүү калк сингалдар такыр иштегиси келбей, анткени чай жыйнаганда тоолуу аймактарда өстүрүлөт чай. Аны жыйнаганда аякта баягы кан соргуч курттар бар да, мите курттар. Ошол курттар жан жабып атканда бутка жабышат, эгерде тиштесе кан анан токтобой ага берет да. Анан ошондон коркуп сингалдар иштебей коет. Сингалдар бул жергиликтүү калк. Анан британдыктар кайра Индияга барып, аяктан Тамил деген элди кубалап келет. Тамилдар болсо жакшы иштешет, анткени британдар аларды мажбур кылат да, көп учурда өлтүрүп, мыкачылап, кыйнап, ачка калтырып, анан тамилдер иштеп баштайт. Анан Британия билесиңер, империясы баягы 2-дүнүм согушка аралашып кетип, 45-жылы индиялыктар боштондук сурап, 48-жылы Индия ушундай өзүнүн эгемендүүлүгүнө жетип, анын ичинде Шри-Ланкага да ушул эгемендүүлүгүнө жеткенге жардам берет. Шри-Ланкадан да британиялыктар кетет. Анан кеткенден кийин бир аз өтпөй 1983 жылы ошо мен өзүм 84-83 жыл, мен төлөнгөнчө 1 жылга чейин 1 жыл мурун ошол жерден тамилдер өзүнүн уюмдарын түзөт. Тамил Арстан, Тамил жолборстор деп, тигр тамила деп, анан тамилы лама деген кыймылдар түзүлөт. Алар деген айтат, бир нече жыл бизде сингалдар дейт, ушу бүт негизи Шри-Ланканы жасап аткан адамдар бул сингалдар да. Эмситкен, телевизди үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк берген эмес, ар кандай баягы бийликке келгенге мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошон үчүн биз ушул аралды басып алабыз деп, биз тамилдер ушул жерден өзүбүздүн мамлекетибизди курабыз деп согушту башташат. Согуш аябай кандуу болот. 4-5 жолу токтоп, 4-5 жолу кайра башталат, башталып тутанып кетет. Акырында 80 000 киши өлөт.
80 миң кишинин ичинен ушул 27 миң бул тамилдер өлөт, калган 50 миңдей цингалдар өлөт да. Бул жерден Индия жардам берет, ушул Шри-Ланкага биз силерге баягы коргоп беребиз деп жардам бергенде индиялыктар аябай чоң жапа чегип, армиясы кырылып, анан кайра токтотуп жүргөн катышын согушта. Анан тапатан таза ошо Шри-Ланкада кээ бир жашыруун маалымат боюнча, кээ бир баягы серепчилердин айтуусу боюнча чалгындар келет, Британиянын Ми-5, Ми-6 деген, ошол чалгындардын САС деген спецназы болот. Ошол САС деген спецназ Шри-Ланкадан анан эң негизги ошол тамилдердин лидерлерин өлтүргөнгө жардам берет дагы. Жана ошол Шри-Ланка армиясын даярдайт, Шри-Ланканын армиясынын жортуулуна чоң мындай салым кошот да. Шри-Ланканын армиясы биринчи ошол тамилдер басып алган шаарды биринен артынан бирин алышат. Акырындап тамилдердин армиясын толугу менен кырышат. Эр учурда үй бүлөсү баягы теги менен кошо да. Баягы 2-3-4 ата туугандаштарды да кошо кырып салганга чейин жетишет ошо шри-ланкалыктар. Анан ушуну акырында ошо 2009-жылы гана согуш токтойт. 2009-жылы толугу менен Шри-Ланка өкмөтү жеңет да. Жеңгенден кийин анан тынчтык уюшулат. Тынчтык уюшулгандан кийин ошол жылдардан баштап эле ушу Кыргызстан менен Шри-Ланканын ортосунда туристтик багыт болуп авиа каттамдар ачылат. Азырда бир аз дагы токтоп, дагы бир политика экономикалык кризис болуп. Анан кайра ал кризис бүтүп, азыр кайра ошол багыт ачылган. Бир кездерде британдыктар биякта үстөмдүк кылганда, Цейлон чайын чыгарганда бүт ушул колонияларына, бизге да Кыргызстанга да бүт Советский Союзда да Цейлон чайын сатышкан. Аябай чоң учурда баягы Бостон чай ичүүсү деген Америка Штаттарда бүт Британиянын чай менен кемелерин чөктүргөн. Дагы ошол Цейлон чай жүктөлгөн болчу. Анан албетте булар деген Цейлондон ошо Шри-Ланка мурунку Цейлон аталышы баарына иштегенге бөгөт коюшат, иштебегиле деп аябай катуу мындай кысым жасашат, бизнес жасабагыла деп, бизден тышкары деп. Ошон үчүн бул жерде кичине калкы кедейленип калат, акча жетишпей, бир аз каражат жетишпей, азыркыга чейин кедейчилик бар. Азыркы Шри-Ланкада 22 миллион киши жашайт, бирок ишкерчилик аябай кызуу өнүгүп келатат да. Бул жерден мисалы үчүн ошол Диалог деген мобилдик оператор бар, ал тармагы аябай жакшы өнүккөн, интернет аябай жакшы өнүккөн. Эл эркин ойлонуп, аябай жөнөкөй, албетте иштеген жаман көрөт, бирок иштей алат, жакшы иштейт да. Анан ошол алар акырындап ишкерчиликке киришип, кичине дем ала баштады. Ишине канына кире баштады, күчүнө кире баштады. Анан акырындап ушундай гостиница, отелдерди европейлер куруп берсе, кийин өзүлөрү дагы куруп, акырындап өзүлөрү дагы инженерлерди тарбиялап, өзүнүн ишкерчилигин колуна акырындап алып атат да. Бүгүнкү күнү ушул аябай натуралдуу, аябай жакшы мындай жогорку сапаттагы товарларды, ушул кокос майын, ошол эле баягы чайды улантып атышат булар, чайды британдыктардан кийин. Ошо дүйнө жүзү боюнча сатышат, жана ошо сапаты жакшы да. Бул тропикте биякта күн жай токтобойт да. Жай дайыма жылдын кайсы убагына чейин келбесең дагы жай боло берет. Жаан чачын сезонуна келсең да, жаан чачын узак болбойт да бул жерден. Анан ушул жерден агерде жакшы иштесең, жылына 12 жолуга чейин ошо түшүм жыйнайсың да. Анан ушундай түшүмдөрдү булар жыйнашат, байышат, ишкерчиликти кылышат. Ошон үчүн ушундай ишкерчилик элди багат экен. Эгерде британдыктар ишкерчиликке бул жерден бөгөт койбосо, бир кездерде ушундай булар бизнес жасаганга мындай тыюу салбаса, аябай бай болуп кетет эле, Дубай болот эле да ошо Шри-Ланка. Бирок азыр гана ошол заман келди, азыр гана ошо кадамдар жасоого мүмкүнчүлүк болуп атат ошо Шри-Ланкада. Ошон үчүн негизи биздин да өлкөбүз аябай бай болуш керек. Бизге Советтер Союзу 91-жылга чейин бизнес жасаганга ОБХСС кууратып тыюу салышкан, бирок азыр ал нерсе да бүттү. 30 жыл иштеп атабыз. Бирок биз дагы иштешибиз керек да. Ошон үчүн ишкерчилик боюнча QR код менен келип кат алып, ошо бизнес пландоонун алгачкы кадамдарын үйрөнсөңүздөр болот. Каналды колдосоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.